Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Президент Садыр Жапаров Шейх Заиддин күмбөзүнө жана анын атындагы мечитке барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынан болгон иш сапарынын алкагында Абу-Даби шаарындагы Шейх Заиддин күмбөзүнө жана анын атындагы мечитке барды. Мамлекет башчысы БАЭнин негиздөөчүсү жана биринчи президенти Шейх Заид бин Султан Аль Нахаяндын элесине таазим кылып күмбөздү көрүп чыкты. Андан соң Садыр Жапаров Шейх Заид бин Султан Аль Нахаяндын сөөгү коюлган жердин жанына салынган мечитке кирди. Мечитти көрүп чыккан соң мамлекет башчысы ардактуу меймандар китепчесине каалоо тилектерин жазып калтырды. Булак президент кежи. Кемпир абадты коргоо комитети Шавкат Мирзиёевке кайрылды. Кемпир абад суу сактагычын коргоо комитети Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылды. Билдирүү Фейсбукка жарыяланды. Кайрылууда Кыргызстандын белгилүү коомдук жана саясий ишмерлеринин тобу Өзбекстандын президентинен Садыр Жапаров менен пландалган келишимге кол коюуну, бул стратегиялык, турмуштук маанилүү, суу объектисинин тегерегиндеги көйгөйлүү жана талаштуу маселелер такталганга чейин жылдырууну суранары жазылган. Ошондой эле мамлекеттер ортосунда түзүлүп жаткан келишимдин бир бөлүгү болгон айрым документтер мыйзамда белгиленген конституциялык нормаларды, Кыргыз Республикасынын саясий негиздерин жана демократиялык жетишкендиктерин одоно бузуу менен жылдырылып жатканын эскертебиз. Кемпир абад Анжиян суу сактагычы боюнча маселени талкуулоо жана чечим кабыл алуу үчүн парламенттин эл аралык иштер, коргонуу, коопсуздук жана миграция боюнча профилдик комитетинде 2 гана жыйын өткөрдү. Талкуу жабык режимде өтүп, депутаттарга документтердин жана маалыматтардын толук эмес тизмеси берилди. Андан соң комитеттин төрагасы акыркы чечимге кол коюудан баш тарткан үчүн элеген кызматынан бошотулду деп айтылат текстте. Кайрылуунун авторлору ошондой эле Кыргызстандын бийлигинин мыйзамсыз жана компетентсиз аракеттеринин натыйжасында кол коюлган келишимди ачык айкын талкуулоо боюнча коомчулуктун талабы жарандык коомдун өкүлдөрүн, саясатчылардын, активисттерди жана укук коргоочуларды массалык түрдө камакка алууга алып келгенин белгилешет. Азыр 27 активист оор кылмыш боюнча негизсиз айыпталып жатат. Алардын баары учурда абакта, бирөө изделүүдө. Бийликтин репрессиялык аракеттерине кескин нааразычылык билдиребиз жана келечекте жаңы чыр-чатактарды болтурбоо үчүн чек ара маселелери коомчулук менен талкууланып, макулдашылышы керек деп эсептейбиз. Кемпир абад Анжиян суу сактагычын биргелешип башкаруунун кесепеттерин жана кесепеттерин чечүүдө тараптарды кылдат жана тең салмактуу мамиле жасоого чакырып, алар пайда алып келе турган эки жаккын элдин жаңжалына эмес, пайда булагына айлантууга, кийинки кылымдар жана миңдеген жылдар бою достукка жана тынчтыкта жашоого чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Булак Назар Ньюс кежи. Президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлеринин күнү менен куттуктоосу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1 ноябрда өлкөнүн ички иштер органдарынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунун тексти. Урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери, милициянын кадырлуу ардагерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Дээрлик бир кылымга тете мезгилде Кыргыз милициясы канчалаган оор сыноолорго татыктуу туруштук берип, ары даңазалуу, ары сыймыктуу жолду басып өттү. Бүгүнкү күндө дагы элибиздин бакубат турмушун камсыз кылуу үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге салып, күнү түнү иштеп жаткандыгын ыраазычылык менен баса белгилейм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздердин кызматыңыздарга Умбем клиникасын сунуштайбыз. Бизде көрсөтүлүүчү кызматтар: стоматология, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу жана дарылоо. Гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу аялдарды каттоого алуу жана эне балага кам көрүү.
Массаждын бардык түрлөрү: лечебный, классический, точечный, кулак, мурун, тамак оорулары, лабораториялык анализдердин бардык түрү, ошондой эле кардиология, неврология, хирургиялык кызматтар, сүннөткө олтургузуу жана башка кызматтар көрсөтүлөт. Бизден дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2. Байланыш үчүн номерлер: +8 925 103 22 77, +8 926 684 88 90. Биз сиздерди күтөбүз. Көздүн бүтүндүгүн коргоодо Баткен жергесинде канын жанын аябай курман болгон Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөткөн эрдигине башымды ийип таазим кылам. Алардын эрдиги элибиздин эсинде түбөлүк сакталып, өсүп келе жаткан муунга үлгү катары кызмат өтөйт. Маркум баатырларыбыздын үй бүлөлөрү жана жакындары дайыма мамлекетибиздин көңүл борборунда болуп, камкордукка алынат. Акыркы убакта кыргыз милициясынын көптөгөн жакшы өзгөрүүлөргө жана жаңыланууларга кадам таштаганы калк арасында туура кабыл алынып келет. Санариптештирүү маселесинин колго алынышы, заманбап технологияларды жана алдыңкы ыкмаларды колдонуу менен жарандардын коопсуздугун, алардын укуктарын сактоо боюнча алгылыктуу иштердин жүргүзүлүп жатканы учурдун талабына ылайык жүргүзүлүүдө. Өз кезегинде мамлекет тарабынан ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык жана экономикалык жактан колдоо жана коргоо багытында бир катар максаттуу иштер жасалып жатат. Үстүздөгү жылдын октябрь айынан баштап кызматкерлердин айлык акылары жогорулатылды. Ошону менен бирге эле министрликтин айрыкча алыс каймактардагы түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртууга олуттуу көңүл бурулууда. Биз бүт өмүрүн коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө арнаган ардагерлерибиздин мекен үчүн жасаган көп кырдоо эмгектерин дагы унутпайбыз. Аларга ар дайым сый-урмат көрсөтүүнү парзыбыз деп билебиз. Учурда ардагерлерибиз бай тажрыйбасы менен бөлүшүп, коомдук тартипти сактоого бараандуу салым кошуп жатканы үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу милиция кызматкерлери, менин милиция мени коргойт деген учкул сөздүн маанисине жараша эл мүдөөсүн орундатуу зарыл. Элдин мындай бийик баасына татыктуу болуу үчүн сиздерден акыйкаттык, адилеттик, кесипкөйлүк жана талыкпас эмгек талап кылынат. Ар бир жарандын коопсуздугун камсыз кылып, укуктарын коргоо дайыма сиздердин, милиция кызматкерлеринин көңүл чордунунда болушу керек. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, ишиңиздерде ийгиликтердин болушун каалайм. Күнөстүү Кыргызстаныбызда тынчтык өкүм сүрсүн. Булак президент Кежи. Россия, Армения жана Азербайжан лидерлеринин саммитинин жыйынтыгы. Сочи шаарында Россия, Армения жана Азербайжандын лидерлеринин 31 октябрь күнү кечинде өтө турган саммити 2 саатка созулду. Россия президенти Владимир Путин жыйындан кийин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен биргеликте жыйынтык чыгарды. Жолугушуу пайдалуу болду, келечектеги сүйлөшүүлөр үчүн жакшы шарт түзүлдү. Өлкө лидерлери тарабынан Карабах боюнча биргелешкен билдирүү макулдашылды. Айрым жагдайлар боюнча эпке келүүгө мүмкүн болгон жок. Адистер тарабынан буга чейин иштелип чыккан кээ бир пунктуларды алып салууга туура келди. Саммит тараптардын келечекте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүсү мүмкүн экендигин көрсөттү. Себеби мамиленин жакшы болушуна бардык тарап кызыктар. Россия абалды аягына чейин турукташтыруу үчүн бардык аракеттерди жасайт. Буга чейин Путин, Пашинян жана Алиев менен өзүнчө да жолугушкан. Негизги тема тоолуу Карабахтын айланасында жаралган кырдаал жана Армения, Азербайжан чек араларындагы чыңалган абалды жөнгө салуунун жолдорун издөө. Булак Спутник Кежи. Өзүнө өзү тыюу салды. Путин Киев менен Мунасага келүү тууралуу. Россия президенти Владимир Путин Украина менен Мунасага келүү мүмкүнчүлүгү тууралуу суроого жооп берип жатып, Киевдин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө каалоосу жок экенин эскертти. Өлкө башчысы бул тууралуу Россия, Азербайжан жана Армения башчыларынын жолугушуусунан кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтканын РИА Новости жазды. Стамбулда эпке келгендей болгонбуз. Кийин алар баарын жокко чыгарып салышты. Эми өздөрү биз менен сүйлөшүүгө тыюу салып жатышат. Экинчи тараптын таптакыр каалоосу жок болсо, сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү тууралуу кантип сөз кылабыз, деди Путин. Ал өз сөзүндө Россия мурдагыдай эле сүйлөшүүлөргө даяр экенин, экинчи тараптын Мунасага келүүгө бышып четилишин күтө турганын белгиледи. Булак Спутник Кежи.